7-июнь бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк коопсуздук күнү. Каракол шаары боюнча негизи эле көл өрөөнү боюнча азык-түлүк коопсуздугу кандай? Негизи эле баягы абалды айтуу үчүн текшерүү формалары, текшерүү тартиби тууралуу биздин студияга атайын конок келген. Ушул Каракол шаардык ооруларды алдын алуу жана санитардык эпидемиялык көзөмөл борборунун санитардык врачы Бектенова Индира Бектеновна. Кутман таң. Кутман таңыңыздар менен, саламатсыздарбы? Келе жаткан байрамыңыздар менен. Өзүңүздөр дагы бирге болсун. Рахмат. Айтсаңыз, ушул Каракол шаары негизи эле көл өрөөнү боюнча азык-түлүк коопсуздугу кандай деңгээлде? Эми бул азык-түлүк коопсуздугу дагы бул чоң маселе. Бизде облус боюнча, негизи облус боюнча эмес, республика боюнча атайын нормативдик укуктук актылар бар. Ошол нормативдик укуктук актылардын негизинде жумуш жүргүзүлөт. Анан өзүңүз айтып кеткендей, 7-июнь бул деген бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму менен бекитилген ошол жана тамак аш коопсуздугу боюнча дүйнөлүк күнү болуп саналат. Ошол 7-июнга карата дүйнө жүзү боюнча, биздин Кыргыз Республикасы боюнча атайын флешмобдор, атайын семинарлар, атайын окутуулар, атайын челлендждер өткөрүлүп турат. Бул анткени тамак аш коопсуздугу бул биздин тамак аш биздин жашообуздун бир кандай бөлүгүн, чоң бөлүгүн ээлеген себептүү, ошол себептен биз тамак аш коопсуздугуна көп көңүл бурушубуз керек да. Анан область боюнча азыр өзүңүздөр билесиздер, область эмес, Кыргызстан боюнча Кыргыз Республикасынын жарлыгы бар, 113 жарлыгы, 14 март 26-жылы чыккан. Ошол себептен биз жеке ишкерлер текшерүүгө мораторий жарыяланган. Ошол себептен бизде азыр область боюнча жанагы коомдук тамактануу жайлары, ошо жеке ишкерлерге алектенген коомдук тамактануу жайлары, тамак аш сатуучу соода дүкөндөрү, майда дүкөндөр, чекене дүкөндөр, андан тышкары жеке ишкерлер жанагы элдерге чач тараш салондорун, жанагы жатаканалар, гостиницалар, ошолорго биз жеке ишкерлерге текшерүүгө мораторий болгон себептен текшерүү укугу жок болуп калды да. Бирок ошого карабастан бизде өзүңүздөр билесиздер, мамлекеттик ишканалар бар. Бул биздин мектептер, бала бакчалар, мамлекеттик ооруканалар, мамлекеттик мекемелер. Анан ошол жана бала бакча, мектептерде биз ошол тамак аш коопсуздугун жылына 2 жолу текшерип, тамак аш коопсуздугун карап, ошо биздин балдарыбыздын ден соолугуна зыян келтирбегидей кылып иш-чаралар өткөзүп турабыз. Ал иш-чаралар негизинде текшерүү менен камтылбастан ошол балдарга, окуучуларга жана биздин оорулуу адамдарга берилип аткан тамак аштын сапатын тастыктоочу документтерди карап, андан тышкары ошол тамак аш, даяр тамак аштын үлгүлөрүн лабораториялык изилдөө менен алып келип турабыз. Бул убакка чейин бизде ошол тамак аштын сапаты боюнча терс көрүнүштөр кезиккен жок деп айтсак болот да. Айтсаңыз, ушул баягы мораторий коюлгандан бери санитардык баягы нормаларды сактабаган мындай бир тамактануучу жайларда мындай бир эреже бузуулар фактылары көбөйдүбү? Же ага таасирин эч кандай тийгизген жокпу? Мурункудай эле уланып атабы да? Маалымат иретинде бизге ошо телегөрүүчүлөргө айтып койсоңуз. Маалымат иретинде айта кетсек, ошо мораторий болгон себептүү бизге дагы облустук прокуратурадан кат келген, кайсы түрдө текшерүүгө же болбосо кандай учурда биз ошо жеке ишкердин жана жеке ишканасына кирүүгө кандай учурда бизге тыюу салынат. Ал жерде бизде көргөзүп турат, рейд түрүндө, консультация түрүндө, алдын ала иш алып баруу деген ар кандай жана семинарлар, эми баягы жеке ишкердин укугун бузбоо үчүн деп атайын бизде пунктлар көргөзүлгөн. Ошол пунктлар менен текшерүүгө болбойт деген катуу эскертүү келген. Ошол эскертүүнү биз аткарышыбыз керек. Бирок ошого карабастан биз азыркы учурда биздин өзүбүздүн жана интернет баракчаларында ошол тамак аштын алдын алуу, мисалы уулануудан алдын алуу, тамак аштын сапатын кандай учурда кандай кылып карай алабыз, ошол боюнча чоң санитардык агартуу иштерин жүргүзүп атабыз. Анан эми сиз берген суроо боюнча тамак аштын сапаты кандай деңгээлде даярдалып берип атат, кандай көйгөйлөр болуп атат, ошол боюнча бизге бул күнгө чейин жарандардан кайрылуу келип түшкөн жок. Эгерде бизде Кыргыз Республикасынын 72 мыйзамы бар, ошол жерде мораторий болгонуна себептүү бизде 7-главасы бар, ошол жерде внеплановый проверка деп коет да. Мисалы пландан тышкары текшерүүлөр, ал текшерүүлөр болсо жанагы адамдын өмүрүнө коркунуч жараткан учурда биз ошол плансыз
пландоо эмес текшерүүгө укугубуз бар да. Демек, мисалы үчүн бир тамактануучу жай деп коелу да. Ошол жерден бир адам ууланып, анан баягы больницадан оорукананы силерге сигнал түшсө, мындай билдирүү келсе, демек силер ошо пландан тышкары текшерүү жүргүзгөнгө укугуңар бар. Бирок андай баягы билдирүүлөр келген жок, демек баары жакшы иштеп атышат да. Эми, конечно, баары жакшы иштеп атат деген ойдобуз. Себеби бизге баягы айтып атпаймынбы, биз мыйзам чегинде Албетте. укуктук нормативдик актылар негизинде иш алып барабыз. Анан жана сиз айтып атпайсызбы, эгерде бизге мындай жарандар кайрылат да, тамак жедик элек бирок ууландык депчи, өзүнүн сөзү менен. Анан бизде ошол мыйзамда жазылып турат. Тастыктоочу, ошол ууланууну тастыктоочу атайын кагаздары болбосо, демек биз ошол жерден баягы барып текшерүүгө укугубуз жок деген бар да. Тастыктоочу кагаздары булар ооруканадан мисалы экстренное извещение, оказание медицинской помощи деген учурда. Бирок ошол эле учурда адамдын ден соолугуна коркунуч жаратты деген учурда, жанагындай тастыктоочу кагазы жок болуп калган учурда деле биз атайын укук коргоо органдарынан уруксат алып, жеринде текшерүүгө укугубуз бар да. Ар бир азык түлүктүн өзүнүн бир сактоо эрежелери бар да. Анан силер дүкөнгө, мындай бир базарга барганда текшерүүгө укуңар жок, бирок көзүңөр менен өзүңөр байкап, бирок ошол менен баягы телекөрүүчүлөр менен бөлүшө турган бир маалыматтар менен бөлүшсөңүздөр да. Эмнеге көңүл буруш керек? Мына азык түлүк сатып алган жайга келди, сактоо эрежелерин кандай болуш керек? Мисалы үчүн эмнеге өзгөчө көңүл буруш керек да? Ошондон анын ден соолугу баягы көз каранды. Ооба, эми бул берген сурооңуз туура. Себеби биз жаран катары, биз адам катары өзүбүздүн ден соолугубузга өзү көңүл бурушубуз керек да. Ошол себептен тамактын ошол биз көбүн эсе даяр тамак азык алабыз, андан тышкары консерва түрүндөгүн алабыз, андан тышкары жашылча жемиш алып атабыз да. Анан мен биздин жарандарга кайрылат элем, ошол тамак аш алып аткан учурда жанагы сактоо шарты каралган. Мисалы үчүн жана муздаткычтары бар, атайын температуралык режим сакталган, ошондой бир чоң мындай магазиндерден алсабы деген оюм айтат элем да. Бирок ошого карабастан баягы биздин жеке ишкерлер ойлонуп калбасын, бизге кандай бир каршы политика жүргүзүп атат деп. Бирок ошол биз тамак аш алып атканда, тамак аштын сөзсүз өзүн карашыбыз керек. Элементарно деп коет го орусча. Мисалы үчүн ошол эле сокту алып атабыз. Сокту алып атканда көбүн эле бизде тетрапактагы соктор да. Тетрапакта сокту алып атканда тышын карашыбыз керек. Ал мырыйган болбош керек, бир жери айрылган болбош керек, бир жери чийилген болбош керек. Анан бамбаш деп коет да. Ошондой көп калбаган упаковкада болуш керек. Андан тышкары анын сактоо мөөнөтү болуш керек. Көп эле жерде баягы дүйнө жүзүндө интернет булактарында Кыргызстан боюнча көрүп калат, жана фальсификация деп коет да, жанагы сактоо мөөнөтүн өзгөртүп койгон учурлар көп кезигет да бизде. Ошондой учурда мен айтат элем, ошол алып аткан нерсени сиздер өз акчаңыздарга алып атасыздар, ден соолугуңар өзүңөрдүкү. Ошол себептен ошол алып аткан нерсени сөзсүз караш керек да. Дагы эле ошондой, мисалы үчүн жана консервалар, биз балыктын консервалары, ошолорду карап атканда айтып кетим, бамбаш депчи. А жерде жөн эле тышына жазып коет, дата выпуска серийни байкасаңыздар, бир код менен жазылган тамгалар болот да. Ошол жерде көбүн эсе көп байкабайбыз, алар чыгарылган эле датасын жазып коет дагы, анан жана майда шрифт менен жазылган жерде жазылып турат. Мисалы үчүн 24 ай, 36 ай деп. 36 ай деп жазылып турат. Ошол себептен алып аткан нерсени сиздерди эч ким шаштырган жер жок. Ошону сөзсүз түрдө жанагы жарактоо мөөнөтүн карап алыш керек. Анан эми бизде тез бузулуучу тамак ашка көбүн эсе сүт азыктар кирет да. Ошол сүт азыктарын алып атканда абдан чоң көңүл буруш керек. Көп байкасаңыздар, бизде акциялар абдан көп. Ошол акциялардын негизинде 1 күн калган, 2 күн калган, балким сүт азыктары болуп калабы, балким тамак аш болуп калабы, азыктар болуп калабы, ошолорду сатышат. Бирок ошол учурда акчага кызыкпастан, ошонун тамак аштын сапатына көбүрөөк көңүл бурушубуз керек да. Анан бизде Кыргызстанда негизи эле бажы кошунуна кирген мамлекеттерде жанагы бажы кошун техникалык регламенттери бар да. Ошол регламенттердин негизинде биз мораторийге чейин текшерүү жүргүзүп келгенбиз да. Ошондо биз ошол тех регламенттердин аткарышын карайбыз да. Сөзсүз сатылып аткан тамак аш азыктарынын, андан тышкары жана биз сатып аткан химиялык күнүмдүк жашоодо колдонулуп аткан химиялык продукциянын сөзсүз декларациясына сертификат соответствия деген кагазы болуш керек. Биздин жеке ишкерлер ошого көнүп келатышат. Биз талап кылган убакта баардыгында бар.
сөзсүз болуш керек. Анан жана сиз айтып кеткен мамлекеттик мисалы үчүн бала бакча мектептерде атайын тендер ойнотулат. Ошол тендердин негизинде ал жерде сөзсүз декларациялар болуш керек. Анан тендерге катышкан адамдын медициналык кароодон өттү деген китепчеси болуш керек. Анан эгерде андай жанагы тендерге көргөзүлгөн кагаздар болбосо, ошол киши ошол биздин жанагы организованный коллектив деп коет, ошол уюштурулган коллективтерге тамак ашты ташууга, доставка кылууга тыюу салынат да. Балык кызыктырат да, баягы жайма түрүндө мезгилинде балыкты саткан баягы учурларды кездештирип калабыз да. Бардык эле жерде бар. Кыргызстандын булуң бурчуна деле барсаң, ошол балыктар кээде базарларда туруп калат да. Жай мезгилинде ошол кооптубу? Жай мезгилинде сөзсүз кооптуу. Анткени бул балык деген көбүн эсе биз баягы консультация бергенде айтабыз да, балыкты, чийки балык, чийкет мисалы үчүн сөзсүз түрдө атайын жанагы даярдоо технологиясы менен даярданыш керек, андан тышкары сактоо мөөнөтү болуш керек. Жана мен өтө жогоруда айтып кеткендей, температурный режим сакталыш керек. Эрежелери. Ал эми сиз айтпайсызбы, күндүн ысыгында биздин микроорганизмдер күндү абдан жакшы көрөт. Алар өсүп өнүүгө жол беребиз. Ошол себептен жанагы базарларда келе калып сатып атышпайбы? Машинелерде биз соблюдение холодовой режима. Ошол себептерден мен айтат элем, ошондой жерден албай эле коюш керек да. Анан жана биз пляждарда эс алуу сезону башталбадыбы? Биз пляждарда жанагы балдар сатып, ышталган балык сатып атпайбы? Ошондой балыктарды сатып албагыла деп кеңеш берет элек. Демек андан да уланса болобу? Андан да уланса болот, ал жерден стафилококк инфекция болушу мүмкүн да. Андан башка кандайдыр бир микроорганизм болсо, күндүн ысыгында ал өсүп өнөт да. Биз аны кайра бышырбай эле, бул эми даяр болуп эсептелет да. Биз аны ошол бойдон эле жеп алышыбыз мүмкүн. Эгерде адамдын иммунитети начар болсо, ошол жерден колун жуубай жесе, жанагы эле кандай сакталган, канча сакталган, балким ысык жерде туруп калдыбы, эмне болуп калдыбы, ошол себептен рекомендация берет элем. Жана пляжда саткан, то есть температуралык режим жок сатылган тамак ашты колдон келсе колдонууга болбойт. Түшүнүктүү. А вот сиздин тажрыйбаңыздагы эң негизги кайрылуулар эмнеден уланып келишет? Негизи бизде практикада кайсы учурда көп кезигет? Жанагы кремово-кондитерский изделие деп коет да, мисалы тортордон жанагы азыр биз азыр жай мезгилинде жана крем кошулган кондитер азыктарына сатууга тыюу салынат деген санитар көрсөтмө берип келгенбиз буга чейин. Эми мында биздин жеке ишкерлер көнүп калганда, байкасаңыздар, ошол креми бар кондитер азыктар көп сатылбай калат, жайкысын. Кадимкидей азайып калат. Кадимкидей азайып калат. Андан тышкары өзүңүздөр байкасаңар, жанагы камыр, даяр камыр деле булар көбүн эле биздин жеке ишкерлерге айтабыз, бирок ошого карабастан баягы человеческий фактор деп кетет да. Акча пулга кызыгып кетеби, жөн эле целлофанга салып эле даяр азыкты эле столдорго эле чыгарып коюп коюшат. Ага да абдан чоң тыюу салынат. Анткени анын ичинде кандайдыр бир микроорганизм өсүп, ошол ууланууга алып келиши мүмкүн да. Сөзсүз түрдө температуралык режим сакталган, атайын сатууга даярдалган жерлерде гана алууга уруксат да. Түшүнүктүү. Өздүк гигиенаны да сөзсүз сакташ керек. Эми биз айтып калабыз го, тышкан келгенде сөзсүз колуң самындап жуу, туалетке, ажатканага барганда колуң самындап жуу, маршруткадан кийин колуңду самындап жуу. Бул эми өздүк гигиенаны биз балдарыбызга кичинекей төлөлгөндөн баштап баягы привитие деп коет да, ошол баланы көндүрүп алсак, анан бала өзү эле Адатка айланып калса. Адатка айланып калат да. Биз бул эми айтып атпайм, санитардык агартып иштеле да. Андан тышкары билим берүү мекемелери дагы өзүлөрү атайын диктанттарды уюштурат. Ошол жерде кандай учурда кандай болушу мүмкүн, өздүк гигиенаны кандай сакташ керек. Андан тышкары байкасаңыздар, биз могу базарда жанагы үйдө жасалган консервацияларга тыюу салабыз. Анткени ал жерде бомба замедленного действия деп коет, ошол ботулизм таякчасы болуп калышы мүмкүн дагы. Ошол жанагы тамак аштан ууланууга алып келиши мүмкүн. Эми бизде ушул жерден кыска айтсаңыз, бизде убакыт чектелүү да, ошол үйдө жасалган консервациялар жөнүндө да жасаш керекпи, жасабай эле коюш керекпи, баш тартыш керекпи? Ушуну кожойкелерге айтып койсоңуздар. Кожойкелерге айтат элем, эгерде өзүңүздөр жанагы даярдоого өзүңүздөргө баягы кепилдик бере алсаңыз, даярдасаңыздар болот. Анткени баягы чоң казанга бышырат, баягы толук аралаштырбай коюшу мүмкүн. Анан бул ботулизм деген ал температурага туруктуу да. Анан баягы көп эле кожойкелер ошондой кылабыз го, баарыбыз чогулуп алып бир очокканага барып, мисалы үчүн бир чоң казанга баарыбыз бышырабыз. Анан анын ичине температура кээ бир жерге жетиптүү болбой калышы мүмкүн. Балким орто чейин жакшы кайнабай калышы мүмкүн. Толук бышпай калат, Толук бышпай калышы мүмкүн. Ошол себептен
консультация берет элем. Ошол жанагы консервацияны, салаттарды колдон келсе жасабай эле койсо үй шартында деп, анан базарлардан саткан жанагы туздалган соленья, консервалар албай эле койсоңуздар деп айтат элем. Маалыматыңызга чоң рахмат. Мисалы үчүн мен жаман көрөм жасаганды, сиздин сөздөн кийин таптакыр жасабайм. Чоң рахмат. Эч убакта баягы ушул жарандар арасында улануу болбосун. Ар дайым азык-түлүк коопсуздугу биринчи орунда турсун. Каракол шаардык ооруларды алдын алуу жана санитардык эпидемиялык көзөмөл борборунун санитардык врачы Бектенова Индира Бектеновна болду. Чоң рахмат.